Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңызда қайран әлі базар жоқ каналы. Бүгін 8 июль 2023 жыл. Мен Бішкек шарын түндік тарауы Енесай қонышында жүрем туғандар. Ошол жақтан бір сатылушы үй бар екен, ошол үй жөнінде сіздерге маалымат берейін деген. Биринчи болып келіп жолын түсіндірейін. Азыр мен тұрған жер Енесайдың ең эле түштүк тарабы. Мектебинин жаны жолса жаңы салынған жолдун жээгинде турам. Ал бул светофор туғандар Алмайтинка көчөсү болуп калат. Сиздер ушул жерден түндүктү карай жүрсөңүздөр катарда 3-чү көчө. Енесай 3-чү көчө 84-чү дарекке барасыздар. Сатылуучу үйүбүз ошол жерде жайгашкан тугандар. Анан мектеп мынакей сатылуучу үйгө жакын. И Дордой базары. Бул жагдан Алмайтинка менен түштүктү карай жүрсөңүздөр Аламидин базарына тең, экөөнө тең барганга ыңгайлуу жана жакын жерде жайгашкан. Автобустар, маршруткалар шаардын бурчусунда бул жерден көптөгөн эле жүрөт тугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышка сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле чыгыш чек арасы бул жерден башталат. Батыш чек арасы бул жакка чейин. Дарек Енесай 3-чү көчө 84-чү дарек тугандар. Так, жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. Балдар мектепке мынакей бул жакта 1-чү көчөдө мектеп бар, жөө барып келишет. Садиктер ошол жерде бар экен тугандар. Видеонун башында айткандай, Аламидин базарына деле, Дордой базарына деле барганга ыңгайлуу жерде жайгашкан. Көчө таптан көп трансфердай забор, темирден болгон дарбаза, гараж тугандар. Дагы эмне маалымат? Бул жакта 100 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы толук түрдө кирпич. Так. Окей. Бул жакта гараж, ал тарабы стяжка деп эки машина аткандай жер. Негизи кирүүчү эшиги бул жакта жайгашкан жана бул жакта квартиранттар үчүн салынган бир үй. Төрүндө бул жагында склад. Азырларда видеонун жүрүшүндө бир жекеден көргөзөм. Биринчи болуп үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн тугандар. Анан негизи кирүүчү эшиги бул жакта жана подвалга мынакей бул жактан кирсеңиздер болот. Мынакей бул жакка подвал. Подвал деле жилой, 2 бөлмөдөн турат. Бул жакка үйүбүздүн ички тарабына кирип кетебиз. Сиздерге ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Бул үйүбүздүн кире бериши тугандар, мынакей киргенде мындай бир бөлмө. Бул жактан подвалга да түшүп кетсеңиздер болот. Андан ары сол тарапка карай жүрсөк, бир мындай зал. Түштүк тарабынан терезе, бухгалтер квартирасында ремонт, отоплениянын батареялары тугандар, мынакей. Андан ары мынакей дагы бул жакта бир спальня бөлмө жайгашкан. Азыркы учурда үй ээлери бул жерде жашабайт тугандар. Так, келсеңиздер болуп келип көргөзүп берет эми. Үйдүн подвалын көргөзөйүн. Бул мынакей подвалдын кире бериши тугандар. Тепкичтер. Бул жакта камера суу чыгарылган. Бул жакта газ, электрический плита. Ушул жерден сол тарапка карай жүрсөк, бир бөлмө, кухонный мебелдер. Так, квартираңызда ремонт жана биринчи этажга кеткен тепкичтер ушул жерде жайгашкан. Бул жактан да чыгып түшсөңүздөр болот. Биринчи этажга тугандар. Андан ары мынакей бул дагы бир бөлмөсү. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын. Бул жакка гаражга өзүнчө киргенге мындай эшик орнотулган. Бош мындай навес. Бул жерде азыр квартиранттар турат экен тугандар, мынакей квартира үчүн салынган үй. Подвалдын ички тарабын көргөздүм. Бул төрүндө бир мындай склад. Эки бөлмөдөн турган мындай негизи боюнча времянка экен. Үйдүн түндүк тарабында огороддор бар тугандар. Азыр аны көргөзөйүн сиздерге. Документтер боюнча айтсак, барлык документтери бар экен. Алсаңыздар эле сиздерге ошол менен өткөрүп беребиз үйдүн үй ээлери. Так. Бул жактан эки дагы мындай бош жер. Үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, летний душ. Үйдүн тышкы ажаткана бул жерде жайгашкан тугандар. Ал жака чейин тротуары коюлуптур. Эми түндүк чек ара бул жерге чейин. Негизинен чек аралар мынакей байкалып эле турат тугандар. Груша багы мына ушундай. Так, бул үйүбүздүн баасы тугандар.
$46.000 сұрап жатыптыр үй иелері. Иелерінің номерін экранға есептелтіп қалдырамыз, ана қыл сөйлесіп көріңіздер, сөйлесу болады. Анан достармен, группалармен бұл видеоны сіздер бөліссеңіздер, маға бұл иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен сіздермен қоштасамын. Кейінгі чыгышқа чейин туғандар, саламатта қалыңыздар.